Жанталашып ушуларды алып келип койгула, ишкерлер келгиле, иштеп бергиле деп жалдырап алып келсе, ар кимибиз өзүбүзчө бут тозобуз дагы турабыз. Экология мына. Ушул жерде дарак кыйган. Ушул жер. Бирок булар кыйган эмес. Даракты айыл өкмөт кыйдырган. Келип тур дагы 100 000 сом штраф сал. Даракты сен кыйдырдың. Эмне деген мамиле? Токойлорду кыйып салып атат го мисалы. Кайерден карап койдуңар бар. Именно ушундай ишкерге келгенде эле турабыз келип аңдып карап, давайте ушуну сала коелу. Кыйып салган күндө дагы эмне болду? Ушул жерден 6 терек кыйылып. Мына ишкер турат, мына 100 000 турабы? 100 000 сом штраф салып мамлекетке төлөтүп атат. Биринчи курдуруп алабычы ушуну. Курдуралы, ишке киргизели бүт бардыгыбыз чоң. 800 адамды иш менен камсыз кылалы. Кудай буйруса оборудованиялар келсе 2000 адам иш менен камсыз болот. Анан кийин анан эсептешебиз. Канча салык төлөйт, башка төлөйт, анан кийин сүйлөшөбүз. Биз курдурбай жатып эле чөөлөрчө талап эле бутунан тартып, колунан тартып берсек, кайсы ишкердин көңүлү келет? Акчасына да урдум, башкасына да урдум деп кетип калат да мисалы. Мына кетип эле калды. Иштеп атат башка өлкөдө 1,5 миң кишини жумуш менен камсыз кылып атат. Эмне кара сууда камсыз кылса болбойт беле? Ушул жердин баласы болбосо, мына ушул айылдын баласы. Ошон үчүн айла жок, бүгүн мына чогулуп алып ушул жерге келишке туура келди. Ар бириңиздердин күмүш кулагыңыздарга күмүш сырга. Аңдымай жок, коркутмай жок. Мындан ары айыл өкмөт түздөн түз мына ушул жерге балдарды коесузбу, эмне кыласыз, кайтарасыңар. Жанагындай болуп айылдан келбесин эч ким. Мен мечит куруп аттым, футбольный поле куруп атам, өртөнүп өлөм башкалар. Үйүнө барып өртөнүп өлө берсин. Берге сурап кайрылып келбесин эч ким. И службалар бүт бардыгыңыздар. Буларга бут тосмой жок. Мына бу киши өкүлү экен, Абдушкур белатырсыз. Ажике өкүлү компания. Бу киши тиги Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда, башка жакта жүрө турган адам экен. Себеби ал жакта да толтура иштери бар. Ушул өкүлү мына түздөн түз бардыгыңыздар бүгүн телефондорун алып, таанышып, сүйлөшүп көрүп аласыздар. Барабы кагаздарын бүтүрүп берди. Булар уурдаган жок эч нерсе. Тартып алган жок. Бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе көтөрүлүп, канча деген азап тозок менен Турсунбек. Ушул жердин трансформациясы канча деген азап тозок менен жасалды. Анан ошону берип алып, эми кайра түштөн кийин келип, ар кимибиз бут тосуп анан ал штраф, бул штраф деп отурабыз. Эртең 100 000 сомдон ошонто экология салат, архитектура салат 200 000, 300 000 төлөйт да кетет. Биз 40 миллион долларлык проекттен калып атабыз. Эртең 40 миллионду бул жерге 40 жылда да алып келе албайбыз. Биз жалдырап барсак да. Мына дагы келет деп атат.